2020-жылдын 20 декабрь күнү Бишкек шаарында жайгашкан Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Москва шаарында Багыт Папанов тарабынан негизделип, азыркы күнгө чейин ийгиликтүү иш алып барып жаткан Москва кайрыктары адабий клубунун 10 жылдык юбилей мааракеси Бишкек шаарындагы мүчөлөрү тарабынан уюшулган адабий кече болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбанов, белгилүү тарыхчы, коомдук ишкер Кыяз Молдокасымов, кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, кыргыз эл акыны Надырбек Алымбековдор келип, Москва кайрыктары боюнча өз пикирлерин билдирип, ырларын окуп, куттуктоолорун айтып кетишти. Бул иш-чара бардык Кыргызстан боюнча 7 Дубанда болуп өттү. Мыкты деңгээлде өтүп, жылдын жыйынтыгы менен жылдын мыктыларын аныктап, ардак грамоталар тапшырылды. Адабий клубтун негиздөөчүсү Багыт Папанов Шериевичке терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Бишкек кайрыктарынын мүчөлөрү, баарыңарды бүгүнкү чоң майрам Москва кайрыктарынын 10 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бактылуулук жана чыгармачылык ийгиликтерди жарата беришиңерге тилектешмин. Мындай майрамдын дагы көп 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдыгын өткөзөлү. Жазган калемиңердин сыйы эч качан кургабасын. Чоң-чоң чыгармаларды, ырларды жарата беришиңерге тилектешмин.